Бейиш энелердин тамандасында демекчи, илгертеден элибизде энелерди сыйлап, алардын ак батасына ээ болуу жөрөлгөсү уланып келет. Мына ушундай жөрөлгөнү бүгүн Барпы айыл өкмөтү дагы улантып, энелерге чайын узатып, сыйлап жатышат. 8 мартка карата энелерди дастаркон четине олтургузуп, көңүлүн алып, майрамдык иш-чараларды өткөрүү салтка айланган. Иш-чарага айыл өкмөттүн аймагында жашаган 450 айым чакырылган. Шундай адамдар мына аксакалдарды бардыгын шунчалык чакырып, шунчалык дастаркон жайып, ак дастаркон жайып, чай берип атат. Ага Кудай берсин. Тынччылык, молчулук болсун балам. Ар дайым ак жолуңар башыңардан түшпөй, ден соолуңар чың болуп, уул кыздарыңардын урмат сыйларын көрүп, шундай жаз күнүндө жаркырап жүрө беришиңерди каалайм. Заманыбыз тынч болсун, эли журтубуз эсен болсун. Ушул бизди ушунчалык сыйлап аткан ушу өкмөт башчыларына дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Сүйүнүп атабыз ушунча уюштуруп бергенине, ушу өкмөттөргө, ушу бардыгына рахмат, өмүрлөрүн берсин, ден соолук берсин, бизге окшогон кемпирлерди сыйлаган үчүн. Байрамды жакшы өткүзүңүздөр. Барпы айыл өкмөтү 7 жылдан бери ушул иш-чараны улантууну колго алган. Анын жүрүшүндө чакан концерттик программа тартууланып, энелерге ак чоолук салышты. Бул бүгүнкү иш-чараны буга чейин ушул айыл өкмөттө жылда өткөзүлүп келген экен. Мына 7 жыл болуп калды башталганына. Анан ошол салтты улап, быйыл 450 Барпы айылынын тургундарын чакырып, аялдарды ушул жерде чай берип атабыз. Мына бүгүнкү максаты жаз келет атат. Ушу кыргыздын сөзү бар, бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт деп. Аксакал энелерибизден, апаларыбыздан бата алып, быйылкы жылды жакшы баштайлы, ийгиликтерди болсун деп, ушу энелерибизди чакырып, бүгүн сый урматын коюп, ошо чай берип отурабыз. Бул айыл өкмөт жылына бизде батыр энелерди сыйлап, чакырып, чай беришет. Буларга рахмат. Жылда келебиз. Аялдарды сыйлашат. Аялдардын бардыгын ден соолуктары чың болсун, өмүрлөрү узун болсун, ушу бала чакалардын сый урматын көрүп жүрө берсин. Бир жерде айыл өкмөттө иштегендердин баарына иштерине ийгилик. 8 март дүйнөлүк коомчулукта аял затынын жана жаз майрамы катары кабыл алынат. Бул дата Кыргызстанда дагы белгиленип, жерлерде аялдарды сыйлоо иш-чаралары ар кандай форматтарда өткөрүлөт. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.